Асманда учкан учактын үнү улам жакындан угула баштады. Бул Ан-26 үлгүсүндөгү самолеттун ылдамдыгы саатына 350 км. Жер менен учактын ортосундагы аралык 600 метрден кем эмес. 600 метр бийиктикте мына үстө самолет учуп келатат. Азыр болсо аскерлер секиришет парашют менен. Чогуу көп болобу. Демек, катуу ылдамдык менен жерге багыт алган парашютисттер денелерине жарата албаш үчүн секирүүдөгү негизги эрежелерди билүүсү керек. Отпустить, готовиться к приземлению. Түшкөндө запасной парашют деген бар, могу. Эгер катып калган болуп жатса, onu тартасыз, бошойт, и бул жерден запасной парашютты чечесиз. И бул бошойт. Бошогондо кийинки кыймылдарга бош убакыт болот. Бул менин 6-чы секирүүм болуп кетти. Мурда көрбөгөндөй сезимдер болуп атат азыр. Жерге түшкөнүбүзгө дагы бир рет өзүбүздүн үйрөнгөнүбүздү, теорияда үйрөнгөндөрдү практикада сынап көргөнүбүзгө кубанып атабыз. Албетте, бийиктиктен секирүү үчүн жоокейлердин ден соолугу бекем жана чымыр болушу керек. Атайын окуулардан өтүп, парашюттун материалдык бөлүгү, жалпы түзүлүшү, практикалык жана теориялык эрежелерди билүү боюнча зачет тапшырышат. Атайын топ парашюттарын тез арада чогултууга аракет кыла башташты. Бизде кыргыздарда ичеген жөргөндөр иче көргөндө эле кете берет. Алардын кийинки кадамы объектти көздөй бет алып, 10 мүнөттүн ичинде террордук кылмышты жок кылуу. Самолеттун ылдамдыгы 350-300 км саатына болгондо байланыштуу. Бул эң ответственный бир прыжок секирүү. Неденде чоң ылдамдыкта балдар секиришип, ошол система, парашют система ачылышы өтө оор татаал болуп саналат да. Ошонун негизинде азыр ушул Токмок шаарында биринчи жолу эмес, уже 4-чү жолу секирип атышат. Токмок шаарындагы 52-806 аскердик бөлүктө милдетин аткарган жоокерлерден сырткары Скорпион атайын топтун өкүлдөрү да келишимдик негизинде кызмат өтөшөт. Мекенди коргоодо негизги күч катары кооптуу аймакка жөнөтүлө турган топтор жыл сайын түрдүү машыгуулардан өтүп, тажрыйбасын бекемдейт. 23 февраля 23 февраль мектепте окуп жүргөн кезимден бери эсимде. Кыздар бизге открытка белек кылышчу. Кыргызстандын жоокерлерин, азаматтарын бүгүнкү мекенди коргоо күнү менен куттуктайм. Эң башкысы элибизде, жерибизде тынчтык жана бакубатчылык болсун. Поэтому я бы хотел с удовольствием поздравить всех защитников Отечества. Бүгүнкү аскердик окууда катышкандар тапшырмаларды убагында жана так аткарышты. Эл аралык деңгээлде өткөн мелдештерде алдыңкы орундарды бербей келген биздин аскерлерге бүгүнкү окуу кыйынчылык жаратпагандай сезилди. Мекен коргоочулар күнү менен куттуктайбыз. Ура! Ура! Ура!